Assalamu alaikum. Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн ушул көпчүлүгүңүздөрдүн суроолуңуздар боюнча эми негизинен автоунаа базары иштейби, иштебейби деп ушул акыркы апталарда ушундай көп суроолор болуп атат. Ошого мындай 2-3 аптадан бери ары ишенбей келип, өзүм көзүм менен көрүп, иштеген, иштебеген билип, анан сиздерге дагы ушул маалымат менен бөлүшүп коеюн деп келип атам. Бүгүн дагы ошондой эле болот. Күн 1 август 2020 жыл, апта күнгө ишемби. Мына биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөргө айта кетейин, сиздер Машина Кейс каналын көрүп жатасыздар. Биздин каналга жазылыңыздар, подписаться кнопкасын басып, жана ошонун жанындагы коңгуроочону да басып койсоңуздар, бирден бир болуп биздин маалыматтардан, жаңы жүктөлгөн маалыматтардан кабардар болосуздар. Эми мына жол жээгиндеги автоунааларды биринчи тарта кетейин. Кандай унаалар турат, баалары канча болуп атат экен, ошолорду аракет кылам. Бирок көпчүлүгүңүздөр өзүңүздөргө маалым болгондой, баасы жазылбайт көпчүлүк автоунаалардын. Ошол катарында мына Mercedes-Benz E-класс 124-кузовда. Бардык автоунаалар маалыматы жазылып турат, бирок баасы жазылган эмес. Ошондуктан мен мүмкүн болушунча баасын билип, ошол баасын билген автоунааларды сиздерге бөлүшүп кетемин. Мол жерде мынаки уже көрүп атсаңыздар, машинага кызыгып кардарлар болуп атат. Канча деп атасыңар? Машинаны 115 000 сом. Мына кардар келип текшерип атат экен. Корея Matiz 2. Канча болуп атат Matiz? 110. Matiz 2 Өзбекстан бу. 2006 жылы чыгарылган, мынаки маалымат кагазында көрсөтүлүп турат. Ушундай ээси болсо дагы баасын сурап билип кетемин. Мо Hyundai Getz'те жакшы баасы жазылып турат. Ушундагы бөлүшө кетейин. 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычынын көлөмү 1.6, коробка механика, ээсинин байланыш номери 779 0053 78. Баасы 220 000 сом. Туманниктердин өзү иизи бар экен бамперинде. Бирок көрүнбөйт. Люк бар. Мынандай жада келсе, заводской фаркоп дагы бар экен. Бул жакшы, прицеп кадап болот. Комплектациясы деле орточо подогрев сидений жок экен. Эми видеону үзбөй эле көчөсү тартамын. 1 же 2 бөлүктөн турат. Видеобуз бүгүнкү видеолорубуз. Салам алейкум, канча деп атасыз? 130, а? Lanos 2, Украинанын сборкасы, туманниктер бар. 2006 жылы чыгарылган, объему 1.5. Ээсинин байланыш номери. Паузага басып да шашылбай жакшы терип алсаңар болот, эгер ушул автоунаага кызыккан биздин көрүүчүлөр бар болсо. Айдоочуда airbag бар, пробеги 115 000 километр. Комплектациясы эң жөнөкөй эле экен. Гидравлика деле жок болсо керек, а? Барбы? Гидравлика бар дейт, жакшы. Мындай негизинен ушундай автоунаалар турат, урматтуу көрүүчүлөр. Так. Тико канча болуп атат экен? 90 000, а? 1996 жылы чыгарылган. Мына ээсинин байланыш номери. Коробка механика. Салонда көрсөтүп коер эле. Подлокотник коюп тур самодельный. Matiz канча деп атасыңар? 130 000 сом.
Мына маалымат кагазында жакшы, толук жазып койгон. 2001-жылы чыгарылган, баасы 130 000 сом, эсим байланыш номери. Кореян комплектациялар жакшы. Эң жок дегенде алдыңкы айнектер электросеклоподъемниктер, гидравлика бар, кондиционер да болот. Бул автоунан дөңгөлөктөрүнө кайрылсак, мына 4 тең кышкы протекторлары жакшы эле. Негизинен кыскача жол жээгинде автоунаалар ушул. Бул жака өтө берсек, негизги автоунаа катар жака. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн ишемби күндөр мен өз негизи мындай таанышуу түрүндө эле көрсөтүп коем, кандай болуп атат. Негизи эртең жакшы мындай толук маалымат алып, көбүрөөк тартканга аракет жасайбыз. Мына тракторлор ушул эле, эртең деле ушул эле турат. Мурда апталары тартканмын. Эгер кимге кызык болсо, ошол биздин YouTube баракчабыздагы видео пунктту басып, анан кийин ошол керектүү видеону көрүп алсаңыздар болот. Мына навестин астындагы автоунааларды, матиздерди, негизи бул жер матиз болот. Көбүнчө ушул ишемби күндөрү эле тартам. Бул жакта кандай десек, абалы жакшы, бирок көпчүлүктүн абалы жакшы, бирок ошого жараша дагы автоунаалар кымбатыраак болот негизги катарга караганда. Матиз 2-ни канча деп атасыңар? 190, Коробка автомат, Корея. Туманниктер бар. Отургучтарын көрсөтүп коелу. Отургучтары жакшы, бирок жакшы сакталып тур өзүнүн жылына. 4 айнектен электро көтөргүчтө Best экен да комплектация. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Пробеги 176 232 километрди көрсөтүп атат. Баалары жазылган, ээлери отурган гана автоунааларга азыр. Негизи көңүл бурабыз. Бул жакта маалымат кагазы жок экен, эси болгону менен. Матиз 3-тү канча деп атасыңар? Матиз 3-тү 270 000 деп. Корея, туманниктер бар. Мынандай колпакта экен, литый дисмес, 4 дөңгөлөгү тең жайкы. 2009-жылы чыгарылган коробка автомат, эсин байланыш номерин озекиде айтып коем, 554 04 54 52. 200 канча деди? 270 000. Аркасында 3 парктроник датчиги. Стоп сигналында хром окантовкалар, ветровик бар. Отургучтары велюр, кожа эмес. Орточо комплектация, айнек, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Пробег 110 000 километр деп атат. Так. Бир аз суруп чыгасыңар. Салам алейкум, канча деп атасыңар? Басы канча эми? Эч нерсе болбойт. 270 000 бе. Кээбиркилер кичине ушундай тартынышат же мынандай калашпайт деле, бирок базарга келгенден кийин тартып кое берели. 2009-жылы чыгарылган коробка автомат. Баллондору алдыңкылары жайкы. Андай өзүнүн оригинал литый дистеринде. Бул машинаныкы отургучтары кожа экен. Көк кара кожада. Мындай кете берели. Ээлери негизинен эртең келишет.
Матчизді қанша деп атасыңар? 240. Так, Корея? Корея екен. 240 мың сом басын айтып кетелі. 2006 жылы шығарылған коробка механика. Есім байланыс номері 557 55 77 70. Өзін түсіне жараша, сыртқы түсіне жараша да, мына отырғыштары да ошондой екен. Комбинированный кожада. Кондиционер бар. Алдын қайнектері электро көтергіштер. Пробеги қанша болып қалған? 160 мың километр. Жақсы. Бұл екінші дарваза тарауы, шыл портер қатар жаққа кетеміз. Бұл жақта портер әрделі қиля толып қалып тұр өзі. Жаң портерлерден біреусін көрсетіп қойын. Басы жазылған емес, тілеке қаршы. 2019 жылы шығарылған, объемы 2.7. Салону. Коробка автомат. Азын Матиз қатар жақада өтөбүз. Матиз Чикко да көрсөткөн аракет жасайын. Шу портерлерді аралап, сол қатарға да өтіп кетебиз. Бирөсүндө да басында жазылған емес. Шу көрсөтүп коеюн десем дагы. Бирөсүндө да жазылып атыр, урматтуу көрүүчүлөр. Араңардан айтып қаласыңар, ем басында эле чекеделе тартып бер. Ем 95% басы жокторго биздин көрүүчүлөргө кызыгы жок. Ошондуктан көпчүлүктүн немесине эске алып, алар басы жокторду тартпайм өзү негизи. Мына Kia Bongo 3кө кайрылалы, самосвал, маневр коюңуздар. Анан басы да жазылыптыр. 2014 жылы чыгарылган, объемы 2.5, басы $10.500. Тез арада сатылуусу зарыл экен. Есім байланыс номері 774 82 82 17. Гидроподъемниктерде өзі да мынандай атайын чындап эле самосвалдай жасалып тур. Борттори баягы шагыл, кум, топурак деле ташыганга ыңгайлуу. Автоунаа жабык, салонун мындай эле көрсөтүп коелу. Портер катарда негизинен ушундай болуп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, эми мынакей Матиз жакка кете берейли. Бул жакта да ушул отурган, ээси отурган автоунааларды гана тарта кете беребиз. Канча деп атасыңар? 160 миң сом. Корея окшойт, а? Корея. Туманниктер бар, мындай литый дистерди, протекторлор деле жакшы, жайык экен. 2004 жылы чыгарылган коробка механика. Эмеси бар. Кондиционер. Корейскилерде болот да. Комплектация жакшы болот буларда. Машина кейжи каналы. Айдоочуда airbag бар. Жана кошумча подлокотник дагы бар экен. Бул жакта магнитолы эм абалы жакшы автоунан. Көрүп турмуз ака. Так. Мына Матиз катарларда мына жүрүшөт. Бүгүн деле өзү негизинен автоунаалар сатылгандар да болот. Матизде басы жазылып турат. Өзбекстан. 2010 жылы чыгарылган. Басы 130 миң сом.
Эми көбүнчө айтылыш баасы кеми дагы болот. Силер ушул али ориентирлебеңиздер дагы эми бир суммага чейин да түшүрүп бериши мүмкүн. Машина кайрылалы, электропакет, кондиционери байкалбай атат. Гидравлика деле болуш керек. Канча деп атасыңар Матизде? 170 миң сом. Прибалтика экен. 2004 жылы чыгарылган, туманниктер бар. Объему 1. Bir объемдо сурагандар ушулар. Ушуга көңүл буруп коюңуздар. Эйсин байланыш номери 501 95 10 10. Төрт дөңгөлөк өтөң эле жайкы, протекторлору жакшы. Ана интернетке чыгасыңар азыр, абезлары бар деп. Так, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар, айдоочуда airbag бар. Коопсуздук жаздыгы. Пробеги 173.790 километр. АБС дагы бар деп атат. Жакшы. Матиз, Chevrolet Матиз 3-кө кайрылалы. Кээ-биркиде Spark деп тагылат, Европага неме алгандар. Мындай светодиодный атайын койгон окшойт. Туманниктер 2008 жылы чыгарылган, объему 1. Булар Европа болуш керек. Европадан келген. Баасы 220 миң сом. Коробка механика. Эсин байланыш номери 551 37 77 77. Эртең да ушул автоунаалардын айрымдарын дагы көрсөтүп алыш мүмкүнмүн. Төрт дөңгөлөк тең жайкы. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Кондиционер көрүнбөй атат мага, урматтуу көрүүчүлөр. Монитор коюлуптур. Магнитола мультимедиасы менен. Жакшы эле. Матиз кимден болуп атат? Силерденби? Канча сом деп атат? 170 миң. Спрайт түстөгү Матиз 2 Корея. 170 миң сом деп атат. 2003 жылы чыгарылган, эсин байланыш номери 706 44 54 34. Коробка механика. Отургучтары андай кожада, 4 айнектен электро көтөргүчтө. Азыраак эле чыгыптыр. Эки эле катар өз негизинен. Ушу эки катардагы толук толгон эмес. Эртең көбүнчөсү келет. Матиз 3-кө дагы кайрылалы. Корея, туманниктер бар. Өзүнүн андай дисктеринде 4 дөңгөлөк тең жайкы. Коробка автомат 2009 жылы чыгарылган, баасы 270 миң сом. Күндүн нуруна мындай чагылып сиздерге көрүнбөй да калышы мүмкүн. Озеки дагы бир кайталап кое берейин. 558 эсин номери 58 58 00. Отургучтары кызыл, кара комбинированный кожада. Бул жактарда эртең Кудай бурса тарткан аракет жасаймын. Ушул автоунаалар класс басып комментарий калтырганда унутпаңыздар. Бул биздин каналыбыздын өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. YouTube ушул класс басылган жана комментарий көп калтырылган видеолорго мындай көп басым жасайт дагы. Ошол видеолорду дайым алдыга тартат. Ушундай биринчи видеолордун катарына кошуп турушат. Ошондуктан аянбаңыздар. Класс баскандан мынакей сода деле жүрүп атат. Кол беришип уже алышайын деп атышат. Канча деп атыптыр машинаны? Мынакей. Бул Өзбекстан 2007 жылы чыгарылган. Маалымат кагазын көрсөтпөй эле коюн, себеби кол беришип
машина ала тургандай эле болуп калыптыр. Комплектациясы деле жакшы экен. Туманниктер бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Кондиционер дагы бар экен. Комплектациясы жакшы. Биз кете берели. Бул жакта мынакей кызарып турган Matiz 3 турат. Аркасында 3 парктроник датчиги. Дөңгөлөктөр мындай жайкы, төртөө тең, мындай литый дисктер экен атайын. Туманниктер бар. 2008 жылы чыгарылган. Коробка автомат. Есім байланыш номер 554 86 89 86. Хром ветровиктер. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Мындай кара кожа экен, подлокотник дагы бар. Баасы 250 миң сом деп атат.